Темир Сариевдин бүтүн Кыргызстанга биригүүсү олуттуу таасир жаратат. Аз күн мурда бүтүн Кыргызстан партиясына генерал Өмүрбек Субаналиевдин кошулганы коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, кызыгуу жараткан эле. Коопсуздук кеңешинде кызматта туруп, мындай кадамга баруусу көпчүлүк астында күтүүсүз жүрүш катары сыпатталган. А биздин билгенибиз боюнча Адахам Адумаров менен Өмүрбек Субаналиев көп жылдардан бери жолдошчулук мамиледе келатканы белгилүү. Анығында бул биригүү башкаларды да шыктандырып, келечекке карай ишеним, үмүт жаратканы айдан ачык көрүндү. Кечээ Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен Адахам Адумаровдун ортосунда сүйлөшүүлөр болгону, парламенттик шайлоого чогуу аттанууга ниет кылышканы ачыкталды. Экөөнүн сөзү бир жерден чыгып, Темир Сариев бүтүн Кыргызстанга баш байласа, анда чоң күчкө айланышаары, алдыдагы аламанда олуттуу таасир жаратышаары бышык. Жеңишке жетүү үчүн көп учурда амбицияларды артка таштап, саясатчылардын ымалага келиши маанилүү. Учурда эки тарап тең бири-бирине муктаж, бөксө жерлерди толтурууга, түндүк-түштүктү чыңдоого жана реалдуу күрөштү алдыга озуп чыгууга мезгил келди. Андыктан ынтымак мамлекетибиздин келечегине карай санаркоонун дал келиши эртеңки муундун тагдырына кайдыгер карабоо сезимдери кол кармашууга жеткирсе керек. Таза каршылык көрсөткөн саясатчылар калың элдин көңүл борборунда болот эмеспи? Анан калса бүтүн Кыргызстан чыныгы оппозициячыл күчтөрдүн очогуна айланууда. Мунун өзү жетиштүү добуш алууга өбөлгө түзөт. А түпкүлүгүндө Темир Сариев бул кадамын туура таштап, Адахам Адумаров менен альянска барса, мындан аркы саясий карьерасында алдыга секириктер болору шексиз. 2023-жыл тез эле келет, деп жазат Арыба Кейжи. Эльвира Сурабалдиева Атамекен партиясына кошулду. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Атамекен партиясынын курамына кирди. Бул тууралуу кесиптеши Жанар Акаев билдирди. Атамекен жаңылануу жолунда биз накта элдик кишилер менен бир командага беректек. Акчага жана бийликке таянгандарды артка калтырабыз деп ишенебиз. Ак ниет элибизге таянабыз, деп жазды Акаев. Мындан сырткары Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева шайлоого бирдиктүү топ менен барууга меморандумга кол коюшту. Мына эми чыныгы элдин талабындагы эл каалаган биригүү болду. Башка партияларга салыштырып караганда Атамекен партиясына таза, күчтүү эл деп күйгөн, эл үчүн иштеген мыктылар чогулду. Тактап айтсак, Атамекен партиясынын катарын капчыгы калың эмес, кадыры калың адамдар толуктады, деп жазат Фабула Кейжи. Саламат Садыкова. Бурмаланган маалыматтын артындагы абийирге көө жабуунун отун каалагандар качандыр Кудай алдында жооп бересиңер. Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова өзүнө көө жапкысы келгендерге Instagram баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Акыл эсти дарылабай туруп, ооруган дене бойду айыктыруу кыйын. Бурмаланган маалыматтын артындагы абийирге көө жабуунун отун каалагандар качандыр Кудай алдында жооп бересиңер. Менин энелерге урмат-сый болсун, этектен башка аңгеме болсун дегеним үчүн карандай калптын казанын кайнатканга, ширеңке чаккычтардын жамандыкка жакын коңуздардын ууланган тилдеринен каралууга машыккан отуруктун чий көбүгүн сапырганга машыккандардын уу тилдериндеги каргыш аккан жан дүйнөсүн тааныгандан бери тобо ушулар дүйнөнү агарчуулар болсо атаңарга да, жотоңорго да жол болсун дедим. Ал мени итсиң деди, ооба дедим, теңелбедим. Эмне кылам эрегешип, мен анын ит экенин билип туруп. Антсе да мен айтайын дегеним башкада. Кудайга шүгүр, ушул күндөрү туш тараптан менин жазыксыз сынган абалымды баам салып, четте карап турбастан жаны таза, көңүлү көлдөй аруу, ак пейил жандар, акыйкаттын тамырын, көзүн, кырын билгендер мага жылуу пикирлериңиздерди билгизип, кабатырланып жаттыңыздар. Эл тамырын эзелтеден акылман элибиз гана көгөртүп, жашоонун ажарын суудай тазартып келет. Миңдеген мекендештериме башымды ийип, чексиз ыраазычылыгымды билдиремен. Жет өлчөп биргестим, эссиздер менен ырбатып, чуу салып жүргөндү көздөгөндөр азыр да табалап бойлору узара түшкөндөй, бул бирди көргөнү калыптыр дегенге чейин үндөрүн бийик-бийик чыгарып, кечээки бүлөө бузгучтардын бери Бүбү Патима болгонун кантейин, өз башыңдан бери келбесин, туура айттың, бирди көргөнсүң рас. Тоодой азаматтын башын жуткансың, Кудай сага дагы көргөзсүн. Оронуп алып, орунду сүйлөмүш болгон орсогой сен да бирди көрөрүң бардыр. Тынч жүр. Facebook, YouTube каналдарыңдан жылтыңдап сур жыландын башы чыгып сайрап атканын көрүп атамын. Жооп кайтарууга шашылбадым. Башкысы амандык берсин жараткан, жамандыкты кечинен берсин, элим аман, жерибиз тынч болсо баарын бир гана улуу жараткан тең деп коет. Жалпыңыздарга ак кара дебей берекелүү, бакубат өмүр тилеймин, деп жазат Саламат Садыкова.
Белоруссиянын күч органдарынын кызматкерлери формаларын таштандыга ыргыта башташты. Отставкадагы жана азырда кызматта иштеп жатышкан күч органдарынын өкүлдөрү кызматташтарын эл алдында уяткара башташты деп жазды Лента.ру 16 августта. Эсиңерге сала кетсек, 9 августта Белоруссияда президенттик шайлоо өтүп, Александр Лукашенконун кол алдындагылар анын пайдасына добуштарды фальсификация кылгандан кийин нааразычылык акциялары бүтүндөй өлкөнү каптаган. Протестке чыккандарга каршы Лукашенко күч органдарын, милиция менен армияны пайдаланып жатат. ОМОН жана милициянын кызматкерлери нааразычылык акциясына катышып жатышкандарды кызыл жаян кылып айоосуз сабашып, убактылуу тергөөчү жайларга алып барып камап жатышат. Бүгүнкү күнгө карата 7000ден ашуун киши убактылуу тергөөчү жайларда камакта. Ал эми күч органдарынын мурдагы жана азыркы өкүлдөрү формаларын, ал түгүл өзгөчө белгилерин жулуп алып, ыргытып жатышкандарын видеого тартып эл алдында абийирибиз төгүлүп жатат дешип интернетке таратып жатышат. Кыязы бул логойскалык атайын бөлүктүн жоокеринен башталды. Жаш жигит Минсктеги митингди сабап таратууга катышкан соң, мындайды көргөндөн кийин кызмат кылып атканына эч кандай сыймыктанбай турганын айтып, формасын чечип туруп таштанды таштоочу контейнерге ыргытып жиберген. Ушундан улам Телеграмда флешмоб башталды. Кимдир бирөөлөр формасын жөн эле чечип ыргытып же унитазга өзгөчө белгилерин салып жатса, кээ бирлери кызматташтарын абийирден кетирүүчү буйруктарын аткарышкан үчүн уяткарып жатышат. Мурда Ички иштер министрлигинин жоокерлеринин катарында кызмат өтөгөн участкалык милиционер Сергей видео кайрылуусун өз балдарына карата жасаган. Алар менен бирдикте уят деген сөздү айтып, форма көйнөгүнүн жана фуражкасынын өзгөчө белгилерин жулуп алып таштандыга ыргыткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Белоруссиянын бийлигине катуу эскертти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Белоруссия бийлигинин мурда кармалган 32 жаранды Орусияга өткөрүп берүү чечимин адилетсиз жана кабыл алынгыс деп атады. Бул тууралуу өлкө башчы өзүнүн Телеграм баракчасы аркылуу билдирген. Анын билдирүүсүнө караганда, бул мамлекеттер аралык достукту бузуучу кадам. Мен оюмча, бул акылга сыйбаган нерсе жана мамлекеттер аралык достук мамилелерди таптакыр жол берилгис болуп эсептелинет. Биз мындай чечимди жумшак, адилетсиз жана Украина менен Белоруссия мамлекеттеринин алакасына туура келбеген чечим деп эсептейбиз деп жазган. Владимир Зеленский бул чечимдин арты жаман болорун кошумчалаган. Буга чейин Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин катчысы Алексей Данилов бул чечимди достукка жатпаган кадам деп атаган. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаев каза болду. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Алдын ала маалымат боюнча, ал Лондондо жүрөгү токтоп калып көз жумган. Айсултан Назарбаев 30 жашта. Айсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин уулу. Месси Барселонадан кетерин жар салды. Испаниялык Барселонанын чабуулчусу аргентиналык Лионель Месси каталондук клуб УЕФАнын Чемпиондор лигасынын чейрек финалында мелдештен четтегенден кийин командадан кетүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Мюнхендик Бавария Барселона клубун 8-2 эсебинде утуп, Чемпиондор лигасынын жарым финалына чыккан. Неместик клубда мындай эсеп менен жеңилүү Мессинин карьерасында эң ири бурулуш болду. 33 жаштагы футболчу клубдун жетекчилигинин ишине канааттанбай келген. Мындан сырткары Месси Барселона менен түзүлгөн келишими аяктаганда кете алат. Келишим 2021-жылы аягына чыгат деп айтылат маалымат булактарында. Аргентиналык футболчу Барселона командасында ойноп келет.